Урматтуу Бактар Эргешевич, сиз жакшы түшүнөсүз, мына айыл чарба багытындагы бардык тармакта дагы түшүнөсүз. Ушул көзөмөлдөө боюнча кызматтардын баары министрликтерге бекилип берилген да. Муну кайсы баш иштеген киши өтө башын шылуундук менен иштетип ийгендигин деле түшүнүп атабыз да. Ушуларга биз токтом токуп бербейлиби? Булар ар бир министрликтин алдында болбош керек. Мен тагыраак айтайын, экотехинспекция мурда бир директор 3 орун басар болгон да. Экотехинспекция. Азыр өзүңүз билесиз, экотех кызматында 2 киши, негизи бир директор, 1 орун басар. Өрт көзөмөлү боюнча энергетикалык көзөмөл, эмгекти коргоо кызматында, курулуш көзөмөл департаменти, суу жер көзөмөл кызматында, Минтранстын алдында управление бар, ушул сыяктуу управленияларда тескерисинче чиновниктердин саны кыскарбай эле көбөйүп кеткен. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир министрликтин алдында турган көзөмөлдөө боюнча кызмат бул көз карандуу болуп атат. Жетим баладай болуп калды. Алдын ала көзөмөлдү көрсөтүш керек министрге. Могу жерде болуп атат дегенди жаап жашырып коюу болуп атат бул жерде. Бул өтө чекилик иш болуп атат. Биз жогорку кеңештен токтом чыгарып берсек, сиздерге өкмөткө сунуштасак, сиз колдоп бере аласызбы? Оюңуз кандай ушул боюнча? Себеби бул жерде мындай коррупциялык иштер дагы көп. Өзү негизи бул структура мурда дайындалган экен, мен келгичечи. Өзү негизи мындай, мен түшүнүгүм боюнча мындай болгондо, ар бир министрдин астында ушундай көзөмөл органдардагы иштеп аткан да органдарды бир министерство киргизип койгон да. Ошондо мындай ой болгон. Ар бир министр буга дагы тартпайт, бирок саясатын жүргүзөт ушу тармакта. Деп ушундай багытта аныкталган, чечим болгон. Мен азыр бул жакты жер көзөмөлдөө, суу көзөмөл боюнча айтпай эле коеюн. Азыр биз ойлонуп атабыз, сиз айткан маселе боюнча техникалык, горный техник надзор боюнча биз өзүнчө орган түзүү боюнча аны биз мындай сунуш катары талкуу кылып атабыз. Анткени бизде бир аз практика болуп калды. Бул Орловкада, анан кийин Малисайдагы. Ошол үчүн биз азыр ушуну маселени азыр талкуу кылып, кандай туура болот деп, ушуну азыр талкуу учуру болуп атат. Ачык айтып койгон. Жакшы болот. Бактар Эргешевич, мынакей өзүңүз дагы түбүн түшүнүп атасыз. Негизгиси түпкүлүгү жакшы болбой калат. Ушул министрликтин алдына көзөмөл функциялары кирген, көзөмөлдөө боюнча кызматтар кирген. Мына азыр энергетикалык көзөмөл, өндүрүш коопсуздук боюнча метрологиялык көзөмөл, анан экологиялык коопсуздук боюнча көзөмөл кошулуп, бул Кабминдин астында баары, ушул көзөмөлдүн баары Кабминдин астында болуш керек деп ойлойм, сиздердин көзөмөлүңүздөрдө. Ошондо иш жүрөт, алдыга жүрөт. Биз өрт чыгаарды алдын алышыбыз керек да, өрт чыккандан кийин өрттөнүп кетти дебей, туурабы? Ушуну бир эске алсаңыздар, биз жогорку кеңештен токтом токуп чыгарып берсек жакшы болот.